Эми муну жакшыраак түшүнүш үчүн мен дагы башка мисал келтирип кетсем, мына мисал үчүн көрүңүз. Сиз кандайдыр бир мына тамак аш сатуучу дүкөн ачтыңыз дейли, продуктовый, мына. Ошол дүкөндүн астынан бир күндө 100 киши өтүп атат дейли. Мына 100 киши өткөндө ошол 100 кишинин баары тең эле кирип көрө бербейт дүкөнгө. Бир 70-80 киши кирбейт экен дагы, көрбөйт экен дагы. Байкабай калат, же эмнегедир азыр алууга мындай муктаждыгы жок, жана башка себептерден. Ал эми 20-30 киши болсо мына дүкөнгө кирип көрүп чыгат экен. Ошо көрүп чыккандардын ичинен 10-20 киши көрүп чыгып кетет экен. Ал эми 10-15 киши сурап кандай бир нерсе алып көрөт экен. Бул дагы нормалдуу көрүнүш, мына көрүп чыгып кетти адамдар деп настроенияны өлтүрүштүн кереги жок. Кардарлардын мына ошол сурап бир нерсе алып көргөндөрдүн ичинен 10-15 киши мына кирип алган болсо, ошонун 7-10 кишиси кайра келбей коет экен. Ал эми 5-8 киши кайра келип азастан алып турат экен. Бул нормалдуу көрүнүш экен. Буга да капа болуштун кереги жок экен. Мына 5-8 киши кайра келип азастан алып атат дейли. Мына ошонун 3-4 кишиси дайым 3-4 кишиси ошонун 3-4 кишиси дайым келип турат экен. Ал эми 1 киши же 2 киши көбүрөөк суммада алып турат экен. Сиздин мына маанайыңызды көтөрүп. Эми сиз ушул дүкөндү ачканда ойлошуңуз мүмкүн, эгерде статистиканын мыйзамын жакшы түшүнө билбесеңиз, колдоно билбесеңиз ойлошуңуз мүмкүн. Сода жакшы болбойт окшойт, жабып коерет окшойм, башка ишим мурунку эле айлыкка иштеп жүрө берет окшойм деп кайра кетип калдыңыз. Эми элестетиңиз, алардан экинчи ай өттү, мына экинчи ай сиз 1 ай иштеп жабып кетип калдыңыз. Экинчи айда мына адамдар жана көрүп жүрүп же кирбей жүргөндөр кирип көрөйүн десе жабык. Кирип көрүп эч нерсе албай кеткендер, мына ошол жерде бар эле дүкөн, ошол жерде алайынчы деп кирейин десе жабыксыз. Алып жүргөндөр тем более келсе жабыксыз. Көбүрөөк суммада алып жүргөндөр келейин десе жабыксыз. Мына ушинтип сиз бизнесиңизди жоготуп алдыңыз. Прибыль пайда алып келип туруучу, мүмкүн болсо сиз өмүр бою же көп жылдар бою үйлөрүңүздү багып туруучу сонун бизнестердин бирин жок кылып алдыңыз. Ал эми бул статистика түшүнүгүн жакшы билгендер болсо, алар билишет, адамдар акырындык менен көнө баштайт. Көнгөндөн кийин өзүнүн родной дүкөнүндөй болуп, ушул гана дүкөнгө киргиси келип турат. Жана сизди да жакшы таанып калышат. Бирок буга жок деген 3-4 ай же жарым жыл керек. Мына кирбегендер арадан убакыт өтүп кире баштайт. Кирип көрүп эч нерсе албагандар алып көрө баштайт. Алып аткандар дагы көбүрөөк ала баштайт. Башкаларды да кардар кылып алып келе баштайт. Ал эми чоңураак суммада алып аткандар алар дагы өздөрүнүн тааныштарын жана тааныш коңшуларын ээрчитип келе баштайт экен. Же мактап айтып жөнөтө баштайт экен. Жана чоңураак мааракелер болгондо да сизге келип ала баштайт. Ушинтип арадан убакыт өтүп жарым жыл сиз тынбай раскрутка кылып, раскачка кылып отуруп, кардарларды көндүрүп отуруп, анан кийин дайым прибыль пайда алып келүүчү точкаларга айландырып алсаңыз болмок экен, жана реализатор коюп өзүңүз кайра жумушуңузга кайрыла берсеңиз болмок экен эле. Бирок сиз аягына чыкпадыңыз. Андыктан бизнесиңизди өлтүрүп алдыңыз. Биздин бизнесте дагы ушундай болот, көптөгөн бизнестерде ушундай болот. Сиз 4-5 киши же 2-3 кишини катташыңыз үчүн 30 кишиге дружба жөнөтүп, тынбай сообщение жөнөтүп отурасыз. Көптөгөн адамдардан жок деген жоопту отуруп, анан кийин бизнесиңиз курула баштайт. Бирок ошол жок дегендер сизге өмүр бою жок дебейт. Анкетаңыз катышпайса өмүр боюга жок деген жок. Алар сизде друзьяңызды жүрөт, сиздин сүрөттөрүңүздү көрүп турат, сиздин жаңылыктарыңызды окуп турат. Анан арадан убакыт өтүп кимдир бирөөлөр арасынан кандайдыр бир пайызы, 5%, 10% сизге кошулуп көрсөмбү деп жазылып, же кардар болуп, же өзүнүн тааныштарынан бирөөдү жөнөтүп иштегенге чакырып берет. Мына ушинтип бизнесиңиз өсө баштайт.